кысым деле болбойт. Эмнеге кысым болуш керек? Кысым кандай болгондо болот? Чындап эле чектен чыгып кеткенде кысым болот. Чектен чыкпаш керек, ар бир адам акылы бар адам телефон көтөрөт, бирөө менен сүйлөшөт. Анан шылдыңдаганга акылы жеткен адам шылдыңдабай койгонго деле акылы жетет да. Ар бир адам бирөөгө сын айтар да, өзү. Же болбосо бир мыскылдай турган болсо деле ал жердин чеги бар да, ар бир нерсенин өзүнүн баягы определенный бир рамка бар да. Ошо рамкадан чыкпашыбыз керек да. Мыналардын баары айлык аз болуп атпайбы? Айлык акча аз болуп атпайбы? Кана пенсия. Эчтеке пенсия жыргаган жок элдин баары. Кайсы пенсияда жыргап атышат? А зданияны оңдогон карасаң, могу жерлерге карасаң, могу жер тартып койсуң бирөтө болуп. Мен эмне кылсын тартып? Могу жер тартып койчу, карасам жасагандар. Депутаттардыкы туура эмеспи? Туура эмес. Туура эмес. Туура эмес, алар 100 миңден 200 миңден 300 миңге чейин жеп атышпайбы? Айлыктары ошол эле алардыкы. А биз канча пенсияны алып атабыз? Алардыкы 100 миңден башталып атпайбы? 100 миң, 200 миң, 300 миңден жеп атат. Эми туура эле кабыл алып атат. Мындайларды чара көрүлүш керек андайларда. Андайлар толуп атпайбы? Интернет тармагында чаралар көрсүн. Депутаттар туура эле кылат, бирок чара көрсүн деп эме кылам да. Мен аларды мындай адамдарга жаманаттык кылып, ушак айткан адамдарга жаза колдонуш керек, чара көрүш керек. Немени далил болбой сайын айткан сөздөргө болбойт да. Далил менен сүйлөсөм мен макулмун. Чара көрбөсүн, иштей берсин. Эми туура эмес сүйлөсө туура эмес деп айтышат да. Штраф салганы туура эмес го эми. Жок, андай кылып бирөөнү көрбөгөн жерден жаманатты кылып, анан мындай каралап атса келесин чара көрүш керек. Жана мындай эме жөн ак жерден эме болуп атат, жала жапкан сыяктуу болуп. Анан туура эле чара көрүш керек. Анан андай чара көрбөсөң оюна келгенин айта бериш керек. Туура эмес жерден эле мисалы жакшы иштеп аткан эмелерди эле сындап ойлонуп, бул мынтип атат, бул тигинтип атат дегендерди айтса, анан ар ким өз оюн жаза берсе, анан ага штраф салган туура эле. Анан туура жазса анда туура дегендей. Баягы биз деген эркин эмеде жашап аткандан кийин ар бир адам баягы өзүнүн ой пикирин, өзүнүн ой пикирин өзүн кандай эмне деп ойлойт, ошо жөнүндө айтканга укугу бар деп ойлойм. Мисалы бирөө мени сындап, мындай экен деп, бул адамдын ал өзүнүн эрки деп ойлойм. Анан штраф салгандарга мен каршымын.